Ким Садыр Жапаровго каршы болсо, демек ал элге каршы. Анткени аны эл колдоп жатат. Президенттик шайлоонун күнү жакындаган сайын талапкерлердин таскагы катуулай баштады. Бири эл алдына чыгып, миңдеген элдин көйгөйүн угуп, батасын алып жатса, бири атаандашын катуулап каралаганга өттү. Белгилүү шайыр Элдияр Кененсаров менен болгон маегинде Абдил Сегизбаев өзүнүн негизги атаандашы болгон Садыр Жапаровду убагында Бакиев менен иштешкен, канкор, жемкор системада болгон деп айыптады. Бирок ошол эле учурда өзү да Бакиевден кем калбаган, Атамбаев менен иштешкенсиз да деген суроого бир аз мукактана түштү. Кантсе дагы элге каршы иштеген механизмдин бир бөлүгү болуп калгандыгына өкүнөт экен. Ушунчалык жогорку кызматта иштеген адам өз сөзүнө бир да факт келтире албай, бирөөлөрдөн уккан жоромол, бүдөмүк аргументтерди гана келтиргендигине таң калбай койбойт экенсиң. Ошентип, ал Садыр Жапаровго каршымын деди. Бирок ошол эле учурда элге каршы иштеген Атамбаевдик механизмдин бир бөлүгү болгондугун мойнуна да алды, деп жазат Шамил Жалилов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Рыскелди Момбеков: азыркы депутаттар эрден чыккан аялдай болуп эле калды. Азыркы парламенттин конституциясы өзгөртүүгө моралдык укугу жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жергиликтүү ММКлардын долбоорунда билдирди. Момбековдун айтымы боюнча, учурда иштеп жаткан парламентти легитимдүү да, легитимсиз деп айтса болот. Азыркы парламенттин мөөнөтү бүтүп, дөөлөтү түшүп калган. Баш мыйзамда Жогорку Кеңештин депутаттары 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп жазылган. Ал эми конституциялык мыйзамда депутаттардын мөөнөтү кийинки чакырылыштын депутаттары ант берген күнү токтотулат деп турат. Азыркы 7-чи чакырылыштын депутаттары ант бере элек, ошондуктан биздин мөөнөт автоматтык түрдө узарды. Муну мыйзам боюнча легитимдүү деп да, легитимсиз деп да айтса болот. Азыркы эл өкүлдөрү кемпири өлгөн чалдай, же эрден чыккан аялдай болуп калдык. Анча-мынча алыбыз бар, анча-мынча жаныбыз бар. Венециялык комиссия, Конституциялык палата бизди легитимдүү деп тааныды. Бирок баш мыйзамды өзгөртүү, референдум өткөрүү боюнча чечим кабыл алууга биздин моралдык укугубуз жок эле. Эл эмнеге парламентке нааразы? Анткени биз элдин таламын талаша албай койдук. Жогорку Кеңеш президентти кетире алат, президент Жогорку Кеңешти кетире албайт. Бирок биздин депутаттар жада калса, президенттин аппарат жетекчисинен коркуп жатышпайбы? Эмне үчүн легендарлуу парламент болгон? Анткени ар тармактын адамдары болгон. Ал учурда капчыгы калыңдар эмес, кадыры бийиктер депутат болушкан. Бара-бара банкирлер, базаркомдор парламентке кирип олтуруп, 6-чакырылыш эң начар чакырылыш болду. Анткени бул парламенттин 90% жалаң байлардан куралды. Ал эми кийинки чакырылыш жалаң бандиттерден түзүлөт, деди Момбеков. Булак Назар Ньюс KG. Ушунчалык акылы кем, адамдык сапаты төмөн. Ойлонбой сүйлөгөн дөөдүрдү 6 жыл башкартып коюп жүргөнүбүзгө таң калбаган күнүм жок. Жээнбековго жазган ар бир сөзү 100% дал өзүнө карата берилген мүнөздөмө. Туура, Жээнбеков күчтүү президент боло албады. Андай экенин президент боло электе эле билчүбүз. Атамбаев өзүнүн кылмыштарын жабам деп, өзү президент кылып алып келбедиби? Бирок Жээнбеков чыныгы жашоодо эң сонун адам экенин далилдеди жана экс макамын алып, урмат сыйга ээ болду. Ал эми боксакка белчесинен батып, арчымак турсун. Боксактан чыга албай калган, өзүнүн акыбалын сезбеген, кайдан чыккан баликет эле. Баарынан да адам өз өмүрүн жакшы нерселерге арнаш керек дегени күйбөгөн жерде гүл кылат. ТЭЦ, музей, альтернативдик жол, ипподром, датка кеминди уурдап жакшы иш кылыш керекпи? Түштүктө согуш отун тутандырып, элин кыргынга учуратып, жакшы иш кылдым деп жатабы? Дача сууда бир айылды жер менен жексен кылганын айтып мактанып жатабы? Элди түндүк түштүккө бөлүп, Кой Ташта өзүнчө республика түзгөнүн, барган жоокерлерге таш ыргытып куралдан ок атканын, Үсөн Ниязбековду атып өлтүргөнүн, Саматты түбөлүк майып кылганын, өмүрүмдү жакшы нерселерге арнадым деп жүрөбү? Менимче Атамбаев түрмөдө экенин алигиче сезбесе деле керек. Анан дагы эл арасында соке саткын деген сөз калды дептир. Как будто эл аралап басып эл менен жүргөндөй. Соке калың кыргыз элинин мамлекети тандабай, дос деп Атамбаевдин сөзүн сүйлөп, ишин улап кетсе мына ошондо наалатка калмак. Атамбаев Сокени боктобой, тескерисинче Сокеден кечирим сурашы керек. Себеби Жээнбековдун териси калың экен. Атамбаевдин акмакчылыгына 2 жыл чыдады. Баканы деле капастан тепселеп алсаң, бак деп үн чыгарат.
Жээнбеков 2 жылдан кийин гана бак деди. Эмне Жээнбековду президент коюп алып элге маскаралайм, кемсинтем, аброюн түшүрөм деген максат менен койду беле. Достукка эң оболу өзү түкүрүп алып, кайра беттен алганычы мунун. Түрмөдө жатса да элдин тынчтыгын бузуп, кыжырын кайната берет экен. Мурдагы президенттерге окшоп өлкөдөн чыгып кетсе деле мейли эле деген ой кетет кээде, деп жазат Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Журналист Бейшенбек Бекешев каза болду. Бул тууралуу анын жакындары жергиликтүү ММКларга билдирип, сот тармактарга билдирүүлөрдү жазышууда. Алардын айтымында маркум кечээ эле жакындары менен жакшы жүргөн, бүгүн түнү жүрөк оорусунан дүйнө салды. Булак коом Чекит пресс. Мен Бейшенбек Бекешев деген журналистмин. Ушул өткөн жылдын декабрь айынын аягында инфаркт менен доктурга түшкөн. Ооруканада 10 чакты күн жатып чыктым. Врачтарга рахмат, өлүмдөн алып калышты. Жакшы дарылашты, тикесинен тик туруп кызмат кылышты. Бирок ал жерден чыккандан кийин инфаркт алган адамдын абалы башкача болуп калат экен. Бул инвалид сыяктуу болуп, дагы бир инфарктты күткөн, дайыма дары ичкен, дайыма ушул жүрөгүн карап кыбырап оокат кылган алсыз адамга айланып калат экен. Анан буну менен мен келише алган жокмун. Анын үстүнө Хашим Зайналиев деген табытты дарыгерди тааныйт элем. Анан айкаш кеп, ушуну аяктырасың десем, бизде ушундай практика бар, аяктырабыз деди. Анан келип ошону ушу Хашим табыттын бейтапканасында 40 күндөн ашык жатып дарыландым. Келген күнү эле кардиолог жардамчысы бар экен. Ошол кардиограмма тарткан. Анан улам 10 күн сайын тартып атты. Алгачкы көрсөткүч ошол 12 күн болгондо билинди. Мурдагы кардиограмма кадимкидей өзгөрө баштаганын көрдүм. Анан улам өзгөрүп отуруп, ушул биринчи кардиограмма менен акыркы кардиограмманын ортосу асма менен жердей болуп калды. Бул жанагы кардиограммага ишенип, ошону окуп, ошону далил катары көргөн адамдар үчүн. Ал эми өзүмдүн сезүүм болсо, ал Кудайга шүгүр, алды жаңы ошол доктурга бул Хашимдин бейтапканасында түшкөндө кенедей жерге бассам, күшүлдөп бышылдап чарчап калат элем. Анан ошол чарчаган отдышка дегеним азыр таптакыр жоголду. Ал тургай жүгүрө баштадым. Мурда акырын басып, анан катуу басып атсам, азыр кайсы бир деңгээлде абдан көп эмес, эми желип жүгүрүп жүрөм. Анан кийин оор физиотерапияларды деле жасап калдым. Жүгүрө албай калган учурда үйдө оор жанагындай көмөгөлөрдү жасайм. Жүрөк оору деген мындай мени кыйнаган эч нерсеси жок. Болгону кичине гана тиги жүрөгүм бар экени билинип, түпөйүп калат кез-кезде. Эми аны такыр жоготуш үчүн убакыт керек деп айтты Хашим. Анан жанагы рубец берч жүрөктөгү инфаркттан кийин калган кетелек кардиограмма өзгөргөнү менен ошол кетелек, бирок ошону кетирүү аракетин жасап атабыз чогулуп. Мен ушул айыктыруунун тең жарымы ошол адамдын өзүндө да орну. Мен өзүм аракет кылып атам. Хашим табыттагы болгон тиги кеп кеңештерин айтып, ошол дарыларын берген учурда берип, бербеген учурда мындай кылгын деген жанагы сунуштарын айтып атат. Ошонун айтканы менен кыскасы жашап атам. Азыр мындай эч кандай мындай жашоодо бир күч менен жумуш кылууда же басы ар жак бир жакта басууда эч кандай проблемам жок. Отуруп турганда деле, уктаганда деле баягы таза ден соолугу чымын адам катары жашап жүрөм.
Анан болгону жанагы рубец жоголсун дегенди күтүп атабыз. Ошол кичине дискомфорт, моралдык дискомфорт. А башкасынын баары эч кандай менде проблема жок.